Жаңғыған ойғонуп бізге қошылған телегөшілер болған болса, ескерте кетелі. Урматтуу телегөшілер, біз бүгін кичинекей балдардың ойыншықтары туралы сөйлешіп жатабыз. Ал эми азыр студиябызга мүмкүн болушунча, батышынча тизип алдык. Эң бир пайдалуу, акылдуу oyunчуктарды алып келген коногубуз бар. Ушул oyunчуктар дүкөнүнүн кызматкери десек болот. Сатуучу Махабат Урманбетова бизге конокто. Кош келиңиз. Кутман таң. Чакырууга абдан ыраазымын. Кубанычтан сүйүнүп келдиңиз. Келдими. Бүгүн бизге аябай көп oyunчуктарды алып келдиңиз. Азыр бул жердеги oyunчуктар жөнөкөй oyunчуктар эмес экен, акылдуу oyunчуктар деп сатат экенсиздер да. Балдарга эмнеси пайдалуу, ошол жагын айтып кетиңизчи биринчи. Чындыгында айтсамчы, бул oyunчуктарга балдар эмес, мен деле кызыгып атам. Ойногум келет экен. Ойногум келип атат. Эмне кайсынысын ойной калсам экен депчи. Мындай көрүнгөндө эле дароо мындай кишини өзүнө тарта турган, арбала турган бир жактары бар экен, oyunчуктардын. Айтып берсеңиз анда баштасаңыз. Биздин дүкөн акылдуу oyunчук магазини, дүкөнүнүн аты Развивайка. Биздин негизги саткан oyunчуктарыбыз жыгач oyunчуктар. Бул табигый жыгач oyunчуктар. Негизги oyunчуктарда головоломкалар бар. Ар кандай вкладыштар бар. Мындай квадрат Никитина деген oyunчуктар бар. Булар деген негизи балдарды өсүп, акылдуу болушка таасир этет, жардам берет негизги oyunчуктар. Канча жаштан канча жашка чейин ойной берсе болот? Негизи бизде возраст ограничения жок. Бизде төрөлгөндөн баштап эле 6-7 жашка чейин oyunчуктар бар. Негизги oyunчуктар мындай Монтессори система менен жазылган oyunчуктар, ушундай сортерлер, ар кандай жаныбарларды үйрөткөнү, геометрикалык фигураларды үйрөткөнү. Баалары деле өтө кымбат эмес, 50 сом, 100 сомдон үйдө. Эң кымбат oyunчук канча сиздерде? Эң кымбат oyunчук 850, 1500 ошондой. Эми алар өтө эле чоң размерлери, өтө эле оор. Бул oyunчуктар ар бир кишинин чөнтөгүнө келишимдүү туура келет. Бул oyunчук менен мелкий моториканы үйрөнсө болот, майда моторика деп коет. Мындай лабиринт oyunчуктар бар. Лабиринт oyunчуктар менен крупный моториканы үйрөнөт. Негизги чоңоюп аткан бала бүт нерселерди үйрөнгүсү келет, карап. Бул oyunчукту колотушка деп коет. Ушундай балка менен алып чаап ойнойт. Бул негизги таасир эткени координацияга, движениясына жардам берген oyunчуктар болот. Ушул аркылуу негизи бала өсүшү аябай жакшы. Артында эме дагы бар окшойт, мындай үн чыгарып берет турган. Үн чыгарып берген музыкальный oyunчук деп коет. Мунун негизги oyunчугу ксилофон деп аталат. Эң жакшы oyunчук. Негизги бул oyunчукту 9 ай, 10 айдан баштап берсе болот, бирок ата-энеси карап туруш керек. Себеби бул палочкалар негизи бала эмне кылуу ишин биз билбейбиз, ошол үчүн карап турушка мүмкүн этиш керек. Мага бул oyunчуктун аталышы эмне дедиңиз муну? Бул oyunчуктун аты Сортер Монтессори деп коет. Сортер Монтессори. Мага ушул oyunчук жагып атат. Себеби дегенде, урматтуу телегөрүүчүлөр, жакшылап көңүл бурсаңыздар, бул жакта фигуркаларды чыгарганда албетте ар биринин өзүнүн бул жактагы тешиктерине дал келе турган кылып чыгарыш керек экен. Эгерде мону чыгара турган болсок, ушинтип айлантып чыгарат экенбиз. Анан кайра мисалы келип атканда бала ойлонот экен да бул жерде, канча ойлонуп, мен ойлойм жанагы акыл эси, ойлонуусу, өзгөчө бир нерсени мындай чечкиндүүлүгүн албетте мындай өстүрсө керек деп ойлойм. Себеби дегенде бул дароо эле чыгып калбайт экен. Ар бир чыга турган фигуранын ар кандай жолдору, чыгуучу жолдору бар экен. Мына мисалы 1-4дөн 16 мындай кичинекей фигурканы чыгарыш керек экен. Мен ойлойм ушул oyunчуктарды 6 жашка чейин деле ойносо болсо керек. Оңойдон баштап таталга чейин эң негизги түстөрдү үйрөнсө болот. Музунан баштап 1 деген сандарды үйрөнсө болот. Ошентип мындан тышкары сан дагы үйрөнгөн, окууга, мектепке жардам берген таасир этет бул. Бул деген oyunчук эң эски oyunчук, негизи муну танграм деп аталат. Бул Кытай oyunчугу негизги эң тиги байыртыдан келаткан oyunчуктар болот. Негизи бул ушул 7 дощечка деп коет. Ушу 7 дощечкадан 70тен өйдө конструкция жасаса болот.
жаны бар жазасы болот, ушундай цифра аркылуу жазасы болот. Мына биздин азыр оператор жигиттен сураналы. Жакыныраак тартып бериңиз. Мына ушундай ар кандай жаныбарларды, ар кандай балким санды болобу, мындай көп нерселер жасаса болот экен. Болгону гана мына ушул фигуркалардан мына 3 бурчтук, 4 бурчтук бар экен, ромбик бар экен ичинде ар кандай ушул өзгөчө сонун бир нерселер жасаса болот экен. Махабат айым, айтсаңыз, азыркы балдардын баягы тандоосу да башкача да мурдагыларга салыштырмалуу. Көбүнчө эмнелерди тандап атышат, анан кандай оюнчуктарды талап кылышууда? Эң негизги оюнчуктарды тандаганда көбүнчө балага өзүнүн желаниясы менен тандаса, негизи кукла, барби, машиналарды тандайт да. Негизи ата-энелерине абдан ыраазымын, келип өзүлөр ушу балама ушундай жакшы оюнчуктарды үйрөтүп, жакшы таасир эткен оюнчуктарды алганга аракет жасашат. Ошого ыраазымын. Негизги биз 5 жылдан бери иштейбиз. 5 жылдан бери уже 3 поколение балдар чоңоюп атат, негизи өсүп атышат. Бирок азыркы проблема негизи балдар 5-4 жашка чейин сүйлөй албаган балдар бар. Ошол балдарды бизге логопедтер жиберишет. Ал негизи чоң эле проблема дейм. Себеби смартфон, гаджеттерди кармап эле, телефонду кармап эле, мультфильмди коюп, YouTube аркылуу эле көрүп өсүмү болбойт да. Анан ошентип өзү виртуалдуу болуп эле, виртуализация болуп эле, ичине кирип кетип эле бала сүйлөгөнгө өзүнүн ой пикирин айта албай калат. Көрүп эле гана отура берет. Көрүп эле отура берет. Аны зомби бала деп койсо болот. Ошону туура эмес деп ойлойм. Себеби 4төн ашкандан кийин анан балдар сүйлөй баштагандан кийин ата-энеси анан ойлонуп баштайт да. Кече күнү мурдагы күнү отурганда 3 ата-эне келди. 3 ата-эненин тең баласы 4,5 өйдө 5тен ашып калган балдар экен, сүйлөй алышпайт. Бул туура эмес. Ошон үчүн демек ата-эне оюнчукту алып берип атканда дагы сүйлөтө турган, кыймылдата турган бир негизги оюнчуктар булар координацияга, майда моторика деп коет. Негизи могу шнуровка менен майда моториканы ушул бусл эмелер менен, пуговица буслар менен негизги ушул савис балдарга жакшы үйрөнсүн деп ушул аркылуу үйрөткөнгө аракет кылса ата-энеси, себеби пальчиковый захват деп коет, ошол иштесе балага жакшы таасир этет. Сөз сүйлөгөнгө, жаңы сөздөрдү үйрөнгөнгө, себеби мындай оюнчуктар көп жерде деле сатыла бербейт. Айырмасы пластик оюнчуктан, пластик негизи зыян болот. Анын ичинде көп мындай химический элементтер болот. Ошону оозуна салса ал жаман болот, ар кандай оорулар пайда болот денеге. Ана Махабат айым айтсаңыз, мисалы кээ бир ата-энелер айтып калат да, мисалы Кытайдан келген оюнчуктар булар атайын кандайдыр бир улуу мындай балага өтө терс таасирин тийгизген бир заттардан жасалып келет. Атайын бизге билинбестен сатылганы менен, бирок эртең бүрсүнү келечекке жаман деп. Анан ушул тууралуу сиздер мисалы оюнчук сатып келатканда изилдеп, кандайдыр бир текшерүүдөн өткөзүп, лицензия алып дегендей кыласыздарбы? Кандай болот? Негизги андай оюнчуктар деле бар. Көбүнчө пластик оюнчуктардын арасында жыты бар. Негизи формасы башкача, түстөрү башкача, ошолорго зыян деп ойлойм. Жыгач негизи булар жакшы фабрикалардан келет. Бул көбүнчө оюнчуктар негизи Европага кеткен оюнчуктар. Ошон үчүн көп оюнчуктардын сыртында негизи англисче тилинде көп жазылгандар бар. Негизи Россия мамлекетине барган оюнчуктар да бизге келет. Негизи могу оюнчук Новосибирсктен келет бизге, Россиядан. Smile Decor деген фирма. Бул соснадан жасалат. Өзү материалы полностью эко материал деп айтса болот да. Анан цвет боегондо боектору дагы зыяны жок боектор ичине колдонулат. Балдар оозуна салган азыр кечиресиз, эч нерсе болбойт бул оюнчуктардан. Бул жыгач оюнчук, зыяны жок краскалар колдонулат боектор арасында. Оозуна салбаганга аракет кылыш керек, негизи ата-энеси карап, ата-энеси жардам берип.
Бирок эң чоң оюнчуктарды эми сала алса, обработка кылып салса боло берет. Бул оюнчук эмне оюнчук? Бул оюнчук крупный моторика, мелкий отуруп моторикага. көрсөтсөңүз болот. Отурсаңыз, мынакей. Муу Эмне кылыш деген керек? туура эмес лабиринтте өтсөңүз ушундай үн чыгат. Сиз өтүп көрсөңүз, Өтүш негизи керек. Тийгизбей өтүш керек бе? тийгизбей өтүп көрүш керек. Жана эфирдин башында айтпадым беле? Кичинекей балдарга деле эмес, чоңдорго деле кызыгып кетет кээ бир оюнчуктар. Мына муну тийгизбей өтүш керек экен. Ана тийгизсе үн чыгып кетет экен. Көрдүңбү апери? Мына балам эмес, мен да кото албайт экенмин. Бирок кийинчерээк үйрөнсө болсо керек. Момундай кылып өткөрүп турбай, мына. Урматтуу көрүүчүлөр, жакшылап карап туруңуздар. Мага мындай өзгөчө сүрөң кылып туруңуздар өтсүн деп. Мен өткөнгө аракет кылайын. Бул канча жашка ылайыкташтырылган? Мына. Бул негизи 3 жаштан баштап өйдө, бирок көбүнчө ата-энелери кызыгып алышат. Бул менен машык ташысы болот, үй бүлөсүндө отуруп, приз берсе болот, ким биринчи өтөт. Негизи психологдордун айтымында ата-эне бала менен чогуу ойнош керек деп айтышат да, ошол туурабы? Ошол туура деп ойлойм. Негизи мен деле 2 кичинекей балам бар. Бут оюнчуктун баары биз өзүбүз ойнойбуз. Мен өзүм балдарымды зыян оюнчук алганга аракет кылам, ошон үчүн биз өзүбүз текшерип туруп, анан магазинге, дүкөнгө чыкканы аракет кылабыз. Ошон үчүн мен ал ой менен сиз менен кошулам. Анан китептерди алып келипсиз, ошо китептер тууралуу дагы айта кетсеңиз. Көбүнчө китептер өзү орус тилинде. Бул деген Большая книга заданий, упражнений по развитию памяти малыша дейт. Эске тутууну бир өзгөчө күчөтүүчү китеп экен, өзгөчө мындай ичинде көнүгүүлөр бар экен. Анан бул көнүгүүлөрдү мына сүрөттөрү менен аткарыла турган көнүгүүлөр дагы бар. Мына боёсок болот экен. Бунун баалары канча болот эми бир китептин мисалы? Бул китептер 650 сомдон өйдө. Ичинде жакшы заданиялар бар, ар түрдүү сүрөттөрдү көрүп, балага кызыктуу болот да, негизи үйрөткөнгө. Ушуну көрүп, анан кийин окууга барганда, азыр 1-класска барганда, экзамен тапшырганда ошого аябай жакшы таасир этет. Ошон үчүн ата-энелерге советовать этем, алсын деп сунуштайм. Сизге ыраазычылык билдирели, келип бергендигиңиз үчүн, жакшы маалыматтарды бөлүшүп бергендигиңиз үчүн. Эң негизгиси бүгүнкү эфирде көргөн ата-энелер дагы, балдар дагы жакшы оюнчуктар менен ойноп калышат болуш керек деген ойдобуз. Эң негизгиси баягы оюнчуктун арзан эмес, пайдалуу жана сиздин балаңызга өзгөчө мындай көп пайдасын бере турган оюнчуктарды тандаганга аракет жасаңыздар. Бүгүн бизде конокто мына ушул оюнчуктар дүкөнүнүн кызматкери, сатуучу Махабат Урманбетова бизде конокто болду. Ыраазычылык билдиребиз. Биз болсо Таңман ай программасын уланталы, балдардын оюндары жана оюнчуктары туурасы сөз кылып атабыз. Катарыбызда болуп туруңуз.